Bagmandары buna biz 5-6 yıldan көбірек болып қалды. Bizde Kırgızstan'da bak boyunca öte belgili болған Abdullah Taşiyeviç geldi buna sizlerle buna betme-bet oturup söyleş otat. Bu da buyursa şu nasip kılgan eken былтыры da hareket kıldık. Bolba kaldı buna bu yıl nasip eken buyurup Müleke sizlerin aldılarga özü gelip söyleşip Bagmandarmen, Aravan'ın Bagmandarmen söyleşenler geldi. Gelgen o şu gönül kurulu. En kiçine üzür, açamıca kalanlar keş bokmalı, azrak bokmalı. En genelinde жақсы söyleş olsak, siz aytkanda bir adam, 100 adamdı davet kılsa, en kiçi yılda söyleşkönge nasip kılar. Sonunda siz жақсы maksatta geldiniz. Kırgızstan boyunca birinci olup Aravan'da bar жоқ kuşat. Oşoğa sizin de kömöğünüz tiyip kalat maneke azı elde bağvanlarla söyleşip şu gelecekte biz daha şu mamleketten, hükümetten, şu bağvan davatlarına gelecekte Aravan'da şu yerde kuşat durgan mömölü daraktarlı eğip olsak жақсы olur. Siz aytkanda gelecekte bardık nesi bazar çeçet, bazarga çıkıp bazarga girip olsak bizim Aravan rayonu Kırgızstan'da belgili bağban bunu dikançılık olsa öte жақсы gönül burup öte жақсы östürür. Oşo sizden soranız hem açamça ne sebep olmasa üzül şu жақсы gönül burup gerekli sorularda berip düşünüp alıp alsanız gelecekte oşo bir adam daha bir 10-15-20 alsa en kısa yılda görüp şu yeni söyleşkende nasip kılsın. Kuş gelsiz Ara rayonunda bizim Ara rayonunda bunday söz var. Kırgızstan'da bağla dikandı neken Aravan'da koyup Aravan kuş gelsin. Gelecekte şu sizin kolektivinizge daha aldığından aytıp koyayım. İşler ilgilik olsun. Gelecekte şu bizim daha şu siyasatta şu baba dikan sizge oşondordu kolduğunda kömök körsötkönde hareket kılabız. Rahmat şu gelip şu yerlerine barlaşkanızlar. İşler ilgilik olsun. Abdullah Taşiyeviç деген şu kişi. Assalamu alaikum туғандар, саламатсыздар ба? Мына Араван районында жылыға өткөрүп жүргөн Багдават семинарыбызга куш келипсиздер туғандар. Эгер уруксат берсеңиздер, улап берейин. Туғандар, мына дүйнө өзгөрүлүп атат. Бар жоктун жаңылары чыгып атат. Бак дагы өзүнүн ордунда турган жок да. Bağbançılıktağı jıl atat. Европада bir gektardan 9000 köçet oturguzup 300 tonna alma alıp atkan çağ hazır. Super kärlikке ötüp ketкен. Hazır biz sizlerge sunuştap atkan polu kärlik. Бұл деген ikinci поколение. Мына ошол sizler oturguzup жүргөн ошол Jonathan деген алманын, же Star Крипсон деген алманын высокорослыйсы бар, среднерослыйсы бар. Низкорослый, супер карлиги бар да. Бардығының жалбырақтары бірдей, коронасы бірдей, түшімі дағы бірдей. Болғаны ошол биологтар бұның бойын емес, мөмөге иштей турган кылып туруп, өзүнүн конструкциясын алмаштырып койгондуктан бул бой кичинекей болуп өсөт дагы көп түшүм берет. Мына азыр көп кишилерге айтсам эле бул эски алмаларды жок кылып, жаңы алмаларга өтүп деп ошондой кылып да. Биздер Кыргызстан өзүнүн только жапайылы алмасы өзүбүздүкү. Ол да Казакстандан келген. Калган алмалардын бардыгы привозной. Ошолордун көбү Америкадан келген да. Мына азыр биздин Кыргызстандын чөлкөмүндө бак отургузууга ылайыктуу жерлер почти 90% жерибиз бак отургузууга аябай ылайыктуу жерлер да. Мына ушул президенттин буйругу менен, жарлыгы менен азыр ушул Кыргызстандагы 500 000 гектар жерде кунарсыз жайыт болуп жазылып калган жерлерди азыр элдерге 25 жылга усак мөөнөткө арендага берип жатат. Мына азыр Араван районунда дагы бериле турган жерлер бар. Мына ушул бардык райондордо жер 500 000 гектар жер таратылып атат. Ошон үчүн ушудан бейкабар калбаңыздар. Азыр өзүңүздөр билесиңер, Ошто эң эле арзан жер алам десең, 1 миллионго кайракы жер берип атат. Баягы Сугат жерди билесиңер, баасы 2 миллиондон ашып кеткен.
Азыр даяр жер беріп атат мамлекет, ушул жерден пайдаланып алып калгыла. Болгону эмне? Ушул жер департаментке кайрыласыңар, өзүңөрдүн айыл өкмөтүңөргө кайрылып туруп, жер алып, жер иштеткиле. Мына азыр биздин мөмөнүн немеси, сапаты көп немелерге барып атат. Немелерге барганда, конкурстарга, ушундай выставкаларга барганда, ошол жерде биздин мөмөнүн сапатын текшерип көрүп туруп, бардыгы кайыл келип атат. Ушундай ширин экен, башкача даам экен деп. Кыргызстанда Алла субханаху ва таала ошол бак отургузаны өзү мындай ылайыкташтырып берген жер экен. Ошон үчүн туугандарына Борбор Азия Багбандар биримдиги 2015 жылдан бери тынымсыз айтып келе атабыз. Туугандар, бак отургузгула, бак отургузгула, бак отургузгула, бак отургузалы, багбанчылык кылалы. Биздин Кыргызстандын өнүгүүсү багбанчылыкта деп. Казакстанга барабыз, Өзбекстанга барабыз, көбүз да. Анан алыскы мамлекеттерге чыгабыз. Биз барганда эле көбү барып эле баягындай бир магазиндерди кыдырат да. Biz magazin kıdırmayız, biz sırası ile Caşilça Optuğuy pazarına varız biz. Var yani o şeyden var, çoktan kişine satıp alıp durup, ondan cep görüyoruz da. Bizdekinde daha meşhurde çok. Geçele nemege bardım, Özbekistan'a geçele bardım, bayaklardan satıp atkan asortimenti gördük de. Var çoktu, cahip koyup dur, Özbekistan'ın özünün anca memeleri varken, bırak Özbekistan'дағы баягы акчага кызыгып, өзүнүн мөмөлөрүн бардыгын четке сатып берет экен олар дагы. Анан өздөрү Кытайдын немесин жүзүмүн жеп отурушат, өз көзү менен көрдүм, өзүңөр жүзүңөр кана десем, сатып алганбыз дейт. Кеткен күзүндө эле дейт да. Анан оптовый ошол маалда жүзүм 210 сомго чыккан экен, Кытайдын жүзүмүн 150 сомдон алып жеп атышат. Мына бизде дагы Кытайдын жүзүмүн жеп атабыз азыр. Кытай бизде бир жолу басып алды да. А bizde 3,5 milyon gektar жерибиz бар, бак кылганы, сонун шартыбыз бар. Биз ошону пайдаланып айтабыз да. Ошон үчүн туугандарым, бардыгыңыздарды бак отургузууга чакырамын. Багбанчылык кылайлы. Кыргызстандын өнүгүүсү бак отургузууда. Биз азыр бардыгыбыз башка жактан келген мөмө жемиштерди жеп атабыз. Мына ушул башка жактан келген мөмө жемиштерге альтернатива кылып, бирөөбүз кичинекей участогубузда болсо дагы бак отургузуп, ошону мөмө жетиштирип чыгаралы. Мына биздики эң ширин, биздики эң пайдалуу, эң таза. Өзүбүздүн базарды башка бирөөлөргө бербейт. Башка бир жактан келген бул эң биринчи биздин ден соолугубузга зыян. Эң биринчиси, анан экономикалык чоң зыян келет. Эми туугандар, мен силерге бардык эң кызыктуу сөздөрдү эң акырында берейин. Кыргыз коногун сыйлайт дейт. Мына быйыл бак даават семинарларыбызга бир конок кылып, ушул Байдыйкан айыл чарбаны колдоо борборун чакырганбыз. Байдыйкан биздин стратегический өнөктөшүбүз. Биз мисалга көчөттү зорго жеткизип берип атабыз, а булар болсо дары-дармек, кантип ошого дарыны кандай себиш керек, зыянкечтер менен кандай күрөшүш керек деп, булар менен биз тандемде иш алып барып атабыз. Азыр сөздү мына ушул айыл чарбаны колдоо борборунун агроному мына ушул Сари Абдиназар акеме беремин. Анан эң кызыгы акырында баягындай сорт тандоо боюнча, бак боюнча суроолорду даярдап туруңуздар. Азыр акем сүйлөп силерге ушул азыркы Байдыйкандын кылып аткан иштери боюнча бардык нерселерди түшүндүрүп айтып берет. Assalamu alaikum. Урматтуу дыйкандар, багбандар, куш келипсиздер бүгүнкү семинарга. Менин аты жөнүм Сариев Абдиназар. Өзүм Жалал Абадтан боламын, Базар Коргон районунан. İştegen işim bolsa Байдыйкан айыл чарбаны колдоо борбору деген ишканада иштейм. Байдыйкан менен иштешип аткандар барбы, бараңарда жокпу? Байдыйканды уккансыздарбы? Жакшы анда. Biz şu укпаган жерлерге өзүбүздү тааныштырайлы, биз жасап аткан иштерибизди айтып берели. Анан ушу биз менен иштешкен дыйкандар, багбандар көбөйсүн деп жүрөбүз биз дагы. Gelip жүргөмүн иштер менен. Gelip жүргөмүн. Эми өтө эле жакшы билбеймин, бирок келип бул жерлерде дагы анча-мынча командировкалап иштеп жүргөнбүз. Мына плакатта көрүнүп турат, биздин Байдыйкан айыл чарбаны колдоо борбору 2009 жылы негизделген.
13 жылдан ашты біздің иштеп атканыбызга. Биринчи баштапкы ишибиз жер семчиктерди ташуудан башталган. Андан кийин ошо biz жер семчиктерди ташыгандан кийин түздөн түз дыйкандар менен, багбандар менен иштешип калат экенбиз. Анан акырында башка тармактарда biz кошуп, азыр кыйла өнүгүү жолундабыз. Бизде бүгүнкү күнү 400 миңден ашык биз менен контактный дыйкан багбандарыбыз бар. Биз менен дайыма керектүү материалдарын алат, бизден консультацияларды алат. Биз алардын талаларына чейин, бактарына чейин барып, кеп кеңештерибизди берип турабыз. Биздин ишканада жалпы Кыргызстан боюнча 300дөн ашуун кызматкерлер иштейт. Ошолордун баардыгы ошол айыл чарбасына байланыштуу иштерди жасашат. Кеп кеңештерди берет көбүнчө. Бизде бекер консультацияларды беребиз. Биздин ишкана дүйнө жүзүндө 15 мамлекет менен өнөктөштүк мамиледе азыр иштерди алып барып атабыз. Ошолордун ичинен эң негизгилери Өзбекстан, Казакстан, Россия, Түркменстан, анан Европадан Италия, Испания, Франция, ошол мамлекеттер менен көбүнчө иштейбиз. Дыйкандарды, жаш дыйкандарды окута турган мектептерди ачканбыз. Азырынча региондордо ачылып элек, Чүй областында биз ошол кызыккан жаш дыйкандарды, айыл чарба институтунда окуган жаш студенттерди ошо биздин мектепке чакырып, дагы ошолордун тажрыйбасын ашыруу боюнча окууларды өткөрөбүз. Анан биздин ишмердүүлүк боюнча кыскача айтып өтө турган болсок, biz ошол комплекстүү жер семчиктерди колдонуу боюнча дагы көп гранула түрүндөгү, суюк түрүндөгү түрдүү жер семчиктерибиз бар. Ошолорду биз дыйкандарга камсыздап иш алып барабыз. Ушул сөзүмдүн арасында сиздерге суроо менен кайрылып кетейин. Жер семчиктердин кайсы түрүн көбүрөөк иштетесиздер? Биогумус. Эми стимуляторларды иштетет экенсиздер, а минералдык жер семчиктерден? Азот, моча. Фосфордук жер семчиктерден кайсыларды көбүрөөк иштетесиздер? Жок, ошо кайсы? Амофосту, суперфосфат, комплекстүү. Сиз атыңыз ким? Гапуржан ака. Siz dıykançılık kılasız da, buna maçayınanı göğürök işletemin de otası da, mine östürüyoruz? Bardıq narsayga salaz, gilasga salaz, bürükke olma. Maçayına, tölkü maçayınanı işletesiz? Başka yok da, kıymat. Kıymat da, doğru, жақсы. Şu buna kompleks düzetsem istegende, men sizlerge bir nerseni esinglerge salıp koyun da otam. Dıykançılık kılasız, bağbançılık kılasız, mol tüşüm alış üçün, anın algan tüşümüzün sapatı жақсы oluş üçün, anın saqtığı, mönötü, uzak boluş üçün, kıskasını aytkanda, bir söz menen aytkanda, sapatı жақсы oluş üçün, өсімдіктерге ең керекті болған азық заттарды біз топыраққа берішіміз керек та. Misal үшін, Менделеевтің таблицасында 110-дан ашық элемент болса, ошонун негизги 18-и биздин өсүмдүктөргө, бакдарактарга керектүү элементтер да. Ошо 18-ин ичинен эң негизги 3-өө бар да. Бул макроэлементтер деп коебуз: азот, фосфор, калий. Мына ушул 3-өө чогуу иштемейинче биз өзүбүз каалаган түшүмдү ала албайбыз. Мисалы үчүн, помидор эксеңиз, гектарынан 100 тонна бере турган урук деп муну сатат да, урукту. Ошону сиз ошол жерден 30 тонна алып калышыңыз мүмкүн, 20 тонна алып калышыңыз мүмкүн. Себеби мына сиз айткандай, Гапыржан ака айткандай, биз только азотный жер семчиктер менен багабыз да. Ага фосфор керек, калий керек, кальций керек, магний керек, цинк керек, темир керек, жана башка да. Ошон үчүн биз комплекстүү жер семчиктерди дайыма биз колдонушубуз керек. Анан бизде ошол агродрондор кызматы деген өзүбүздүн бригадаларыбыз бар. Дрондор менен жер семчиктерди чачып берет, химикаттарды чачып берет, биостимуляторларды чачып берет. Ушундай дагы кызмат көрсөтөбүз. Узак иштеп бере турган өтө сапаттуу, күчтүү тракторлорун алып келип атабыз. Ошо Зумлёндун 90 аттын күчүнөн баштап 200 аттын күчүнө чейинки түрлөрүн алып келип атабыз. Мына ошо Зумлён боюнча биздин адисибиз келип калды. Тыныбек, Тыныбек келип калды. Кененирээк айтып берет. Биз ушу Байдыйкан Зумлён компаниясынын сатуу бөлүмүн жетектейт. Негизинен
азыр трактор боюнча кыска информация берейин сиздерге. Эгерде андан кийин эме болсо, сурооңуздарды берсеңиздер болот да. Бул Зумлион трактору Кыргызстанга келген 6 ай эле болду, жарым жыл. Биз ушу эксклюзивный контракт алып, муну Кыргызстанга алып келип сата баштадык, Кудай буйрса. Негизинен бул экспортный вариантка чыккан Европага чыкчу тракторда өзүнүн эмеси техникалык жөндөмдөр мүмкүнчүлүгү жагынанчы. Анан азыр ушул Айылбанк менен биргеликте 6% менен 7 жылга лизинг берип атабыз. Бул дагы дыйкандарга болгон баягы мамлекеттин жардамы деп да койсок болот. Анткени буга чейин билесиздер, 6% менен тракторлар башкалардыкы да берип келген, бирок буга чейинкилер 9%, 12% менен кетчү да. Анан азыркысы ушул дыйкандарды колдоого баягы шарттап жасалган трактор болуп атат да. Негизинен эми өзүңүздөр билесиздер, базарда азыр Юто, Лобо, Беларусь деген тракторлар да бар да. Бирок мен өзүм тракторумду баягы мактап кеткендик эмес, бул өзү передовой технология менен жасалган да. Алардын баары балким адамдын күчү менен баягы бурамасы буралып атса, бул тракторлор азыр бүгүнкү күндө Чанша деген Кытайдагы шаарда роботтор менен чыгат да. Искусственный интеллект деп баягы мурдукчу эмес белек азырчы. Бирок азыр уже Кытайда бул өзү жабык нерсе эмес, бул уже производствого кирген нерсе экен да. Ошон үчүн муну миңдеген роботтор чыгарат. Болгону гана текшерген адамдар гана текшерет да. Анан ушул бир жолу ушул 6% менен 7 жылга, анын үстүндө биздин Байдыкан Зумлион 2 жыл заводской гарантия, 5 жыл тех сервис, тех обслуживаниябыз бар. Анткени ошол өзүбүз дагы инженер механиктерди ошол жактан окутуп алып келдик. Муну окуткан себебибиз биз ушу май менен фильтрин өзүбүз беребиз. Мунун үстүндө ошол окуткан инженер механик балдар ошол бошевский система коюлганда, бугачы бошевский система болот, Common Rail деген. Пристопливо. Ошол жанагы тракторлардан башка айырмасы ушул болуп атат да. Бул контролируемый прыст деп коет, ошонун негизинде 30% экономия болот да, топливо жагынан, май жагынан. Анан дагы бир өзгөчөлүктөрдүн бири бул трактордун кабинасы Евро 3 стандартта жасалган да. Евро 3 стандарт деген эмне? Бул Евро 3 стандарт теплоизоляция, шумоизоляция, анан баягы механизаторго баягы жакшы мүмкүнчүлүктөр, шарттар түзүлгөн да. Мисалга ушул отургучу сидениясы плавающий сиденье деп коет, ал баягы трактордун өзүнүн баягы түз жерде жүрөбү, арыктардан атпайбы, бирок ошондо дагы бир орунда болот. Анан кабинасы ушундай жөндөмдүү жасалган, рульдары гидравлика, мисалы үчүн 904 тракторду айтсак, мисалы үчүн, ал баягы ушул 60-70-тике баягы картошка улоо же мисалы үчүн башка нерселерге ошого шартташкан универсалдык тракторда. Негизинен бул трактордун ошо дагы бир өзгөчөлүгү ошол кабинасында, анан арткы рычагдарында. Баягы системалардын баары раздельный, баягы мурункудай эмес, буларда ар бирөсүнүкү, ар бир бачок өзүнчө да, то есть гидравликанын өзүнчө, насостордун өзүнчө, ушундай өзүнчө эме коюлган. Рычагдардан айырма, башка тракторлордун дагы бир айырмасы, элдики рычагдар өйдө көтөрсө, биздики 40-50 сантиметрге чейин сокону басып берет да. И плавающий деп да коет, ошо плавающий болуп да кете берет. Дагы эмнелери? Эми темирди да Кытайлар баягы айган эмес. Бул жерде тиги темирдин качествосы, сапаты да аябай жакшы, калың да темирчи. Ошондуктан мунун өзүнүн веси деле баягы өзүнүн шартында, мисалы үчүн Юто 904 алсаң 4 тонна 200 болуш керек. Биздин трактор 5 тоннага чукул да, 4 тонна 850 килограмм. То есть бардыгын комплектация менен беребиз. Анан ушу Кыргызстандын кайсыл гана жери болбосун, биздин ушул тек сервисти ушул баягы Кыргызстанда Кудай буйрса биздин Байдыкан Зумлион негизи эле Байдыкан компаниясы Кыргызстандын 41 районуна
точка ачылган да бул торговый комплекстепчи, соода саттык борбору ачылган да жана сиздер скаттарды сурап атпайсыздарбы? Ошолордун баары келечекте Кудай буюрса ошол жанагы Фрунзе глобус сыяктуу болуп Байдыйкандыкы дагы ошондой чоң деңгээлде салынат. Азыр уже проектлердин баары даярдалып, ошо 41 райондо, Кудай буюрса Кыргызстандын 41 районунда ачылган турат да. Азыр биз ошол даярдоо иштерин жүрүп аткан кез ошол жерлерде мисалы үчүн башка компаниялардан башка ЮТО лоолдордун айырмасы бизде ошол торговый комплекстерде ушу бир кайсыл ал районда кайсыл тракторду алса, же болсо 110 болобу, же 94 болобу, 130 болобу, ошол тракторларды алып барып ошол жерге да коебуз да, көргөзмө сыяктуу. Но бирок ошол убакта сиздер талаада мисалы үчүн бизге кардар болуп тракторубузду алгандан кийин талаада кетип барат, тракторуңар бузулуп калса, ошол жерден бизде сервисте 24 саат бою сервисте болот да. Жана 48 саат дегеним ошол жерге адистер Кыргызстандын болгон жерине 48 сааттын ичинде жетип барат. Баягы эме болгондочу, ушундай трактор бузулуп калды десе, ошо жеринен ошол трактордун эмнеси жасалыш керек экенин билип туруп, анан баягы торговый комплексте турган тракторду кайра ошондой маркасын коюп берет да, сиздер ошторго тиги жен айдоодон баягы убакытты уттурбаш үчүн. Же болбосо баягы өзүңүздөргө эме болуп дыйкандарга бир жерде туруп калбас үчүн ошондой эле тракторду коюп беребиз, ал болсо айдап иштерин жасай берет. Ага чейин болсо берки тракторду жасап келип анан кайра ордуна коюп коюшат да. Вот ушундай деңгээлде жасап атабыз эми Кудай буюрса. Негизинен бизде ошо тракторду алганда баягы кардарлардын көбү сурайт да, запчастарыңар барбы депчи. Азыр мына бир 200-300 миң долларга алып келип, ушу запчасттарды коюп койдук Бишкекте. Складта турат да. Ушул негизинен. Анан суроолор болсо айтыңыздар, бул эми Айылбанк аркылуу алынып атат 6% менен. Первоначальный взнос 10% төлөйсүздөр. 10% суммасынан 10% гана төгөсүздөр. Баасы аргандай, мында 904 31.800 доллардан 150 миң долларга чейин. Bir 300 миң тегерек болот да. То есть эме 3 миллион деп коет, мен 31.800 айтып атам, 10% айтып атам дейм баягы. Көбүнчөсү. Эми ал модельдерине жараша, колуңуздарга бербедим, модельдерине жараша да. Анан эми бул ошол лизинг болуп аткандан кийин бул деле лизингдин акчасы деле кечке жыл сайын чөйүлүп кете бербейт. Бул деле өлчөлүү өкмөттүн акчасы да мисалы үчүн. Ошон үчүн азыр ушундай шартта берилип аткандан кийин ошону колдонуп алып алыңыздар. Ошого эгер азыр макул деп оюңуздарда болсо, мына мен сиздерге бул жерде коммерческий приложение жазып берем атыңыздарга. Мына банкка киребиз дагы сразу ушул ишти баштайбыз. Андай деле көп бул жерде баягы эме документтер чогултпайсыздар. Ошол алган тракторуңуздар өзү залог катары кетет. Күрөө катары ошол эмегечи банкта. Ал баягы сиздердин болгону гана баягы дыйкан чарбаңыздардын гана ишин барып карайт, алар баягы ошол жылына төгүнчү 300-400 миң сомду төлөй алабы, төлөй албайбы, ошону гана текшеришет да банк. Ошон үчүн белгилүү түрдө алар бир справкалар сурашы мүмкүн, налоговыйдан справка сурашы мүмкүн, ошол доход боюнча да. Болгон ошол. Калган жагын болсо Айылбанк аркылуу биз эметип сүрүп бергенге, жардам бергенге даярбыз. Türk Mırzağa soru olacak olsa, anda bundan kaç şey işe söz verelim. Sizlerden özünce söylesem. Assalamu alaikum tuğanlar. Zerikmediğinleri, жақсы отырасыздарбы. Эме мындайда азыркы мына Абдиназар ака айткан консультациялар өтө маанилүү. Биз ушуга терең маани бербейбиз дагы. Анан кийин иштерди чалапыла жасап туруп, анан ошодон өзүбүздү кыйнай беребиз да. Ошон үчүн туугандар мына ушул жер семиртик иштер боюнча анан кийин ушул жакшы мына ушуларды биздин эгип аткан түшүмдөрдөн результатын чыгарыш үчүн именно ушул
органикалык, анан кийин мына ошол минералдык жер семирткичтерди айкалыштырып иштегенде анан кийин чоң пайда берилет да. Ошон үчүн булардын сөздөрүн кунт коюп уккула. Мына жана бир важный нерсени айтып кетти. Мен ошону ойлодум эле, силердин көздөрүңөр да чоңураак ачылып кайра жумулуш керек эле да. Баардыгыңыздар баягы кайра уктаган бойдон отурдуңар да. Бул деген мына силер азотту берип атасыздар го. Ошону Абдиназар акам 4кө бөлүп бергиле деди, 200 килоны. Ошондо деди, перерасход болбойт. Сиңет деп атат да. 12 күндө баягы суу менен жылып туруп жок болуп кетет ол. Пайнапка түшүп кетет. Ошон үчүн перерасход болбош үчүн ошол берген азыктарыңар, жерге берген угуттарыңар жакшы таасир бериш үчүн өзүнүн баардык мындай эмеси менен бериш керек да. Агротехникалык эрежелерин сактап иш кылыш керек. Мына азыр туугандар мына эмеге көңүл бөлгүлө. Көңүл бөлүңүздөр. Мына жерде эң биринчи туугандар мына жерди даярдоо. Биз эгерде бак кыла турган адам жерди даярдоону үйрөнүш керек. Жерди эгерде биз даярдоону билбей турган болсок, биз эккен көчөтүбүз жакшы өспөйт да. Ошон үчүн биринчи жер даярдоо. Жер даярдоодо эмнеге көңүл бөлүш керек? Ошол жердин кыртышты биз мына ушул көчөткө узак мөөнөткө пайдаланууга даярдаш керек да. Кичинекей жерди оюп туруп эле ошол жерге көчөттү отургузуп коебуз. Грунтубуз катуу биздин Средний Азияда. Ушул Орто Азия боюнча өзбөктөр, кыргыздар, казактар, тажиктер жерди бирге бир оюш керек. Бирге бир тереңдигин дагы бир кылып туруп, анан кийин мына ошол жерге поэтапно ошол көчөт пайдалана турган азыкты кошо заложить этип кетишибиз керек. Ал бул биогумус. Анан кийин мына азыркы сунушталган бардык минералдык жер семирткичтер ошону бирдей пропорцияда аралаштырып туруп, жана жерди даярдап туруп, жерге ушунчалык көңүл бөлүп туруп эге турган болсоңуздар, жанагы дарак эртеге силерге жакшы натыйжа берет. Мына казып койгондон кийин, мына жерди казып койгондон кийин жок дегенде 2 ай жатыш керек. Эң эле аз дегенде 6 ай, 1 жыл жатса адан жакшы болот. Түшүндүңүздөрбү? Ошон үчүн жерди даярдоодо бирге бир, тереңдиги бир. Эгерде жериңер совсем таштак болсо, ташты, сплошной эле таш, кум боло турган болсо, ал жерди 1,5 тереңдигин дагы 1,5 оюп туруп, казып алып туруп, ал жерге тоонун тупурагын алып келип толтуруп, биогумусга аралаштырып, минералдык жер семирткичтерди аралаштырып, анан кийин бересиздер. Түшүндүңүздөрбү? Анан экинчиси көчөттү туура тандоо. Көчөттү бул жерде көп немелерди жазып коюптур. Мына көчөттү тандоо, климатты тандоо, ушулардын баардыгында мына көчөт силерге өзүңөрдүн климатыңарга туура отуруш керек. Мына азыр кышка сактала турган алмаларды бул жерге отургузса болбойт. Мына эң биринчи эмне ошол силер эгип жүргөн превосход, анан кийин Golden Delicious золотой ранет. Превосход, Семеленко бияка болбойт уже. Себеби дегенде мурдакы будан 30 жыл мурунку погода кетип калды бу жерде. Мурдакыда мейлүү погода жок. Алмаларыңар өтө эрте бышып кетип атат. Августтун уже башында эле уже превосход бышып базарга чыгып атат. Успеть этсе сатылат, сатылбаса ичиндеги уругу ысыктан өлүп кайрадан дагы көчөт чыгарам деп баягы иштеп кетип атат дагы, анын ичин карартып жүрүп атат. Ошол себептен бул жерге только ысыкка түшө турган алмаларды эгиш керек. Түшүндүңүздөрбү? Климат тандоодо, көчөт тандоодо адашпаңыздар. Көчөттү туугандар, сапаттуу көчөт бул холодильникте келет, холодильниктен сатылат, сапаттуу көчөт инвитро лабораторияда жасалат. Бул деген чайханада бири-бири көрүп калып, алиге алмаган барбы? Бүчүк бересинби деп болбойт ошо бул. Түшүндүңүздөрбү?
Ошон үчүн көчөттү туура тандап туруп, туура отургузсаңыздар, сонун түшүм аласыңар дагы, анан кийин баягыны сатуу жеңил болот. Мынау местный көчөттөрдөн эч кандай баягындай буларга каршы чыккан эч ким жок. Силерди биз байысын деп жатабыз да. Аз жерден көп түшүм алсын. Аз жерден көп түшүм алсын дагы өзүнүн үй бүлөсүнүн мыкты баксын деген маселе да бул. Анан кийин баягы адашпасын ушу кишилер. Мисалы үчүн башка бир тааныбаганда бир кишиден көчөт алып отургузуп алдыңыз, жанагы барды дагы кичинекей алма чыгып калат. Анан бул 7 жыл убакыт кетет алма бериш үчүн. А келесі вообще 10 жыл. Адашып жанга кыйып алсаң, баягында чукума жанга. Болду деп бирок көлөкөгө пайдаланып жүрө бересиң. Ошондой жаңгактарыбыз толтурат бизде. Түшүндүңүздөрбү? Силер адашпаш үчүн мына ошо Борбор Азия багбандар биримдиги атайын келип атат силерге. Келип шерге. Силерге сабактарды өтүп, мынандай кылып туура отургузгула, жерди туура тандагыла. Анан кийин окумуштуулар эсептеп чыкты. Мына ушул суулар барбы? Биздин дарактарыбыз 30% эле суу ичет да. 30% эле суу ичет дагы. Ошон үчүн баягы китепте жазылгандай глобал поликардик алмасы 120 килограмм алма бериш керек болсо, 30% суу ичкендиги үчүн жанагы түшүмү 30 килодан наракка өтпөйт да. Түшүндүңүздөрбү? Ошон үчүн сөзсүз түрдө капельный система коюшуңар керек. Капельный система койгондо ошондо алма толук суу ичет да. Алма толук суу ичет дагы ошонун түшүмүн толук аласыңар ошондо. 120 кило жазылганбы өзүнүн характеристикасында? Ошону аласыздар туугандар. Түшүндүңүздөрбү? Тамчылатып сугаруу бул эң ошол бактын эң важный части. Бул түшүмдүүлүктү берүүчү бир бөлүгү бул бакт. Ошон үчүн бала эреде арык менен сугара беребиз, ата-бабаларыбыз кылып жүргөн андакай деген сөз токтотуңуздар. Бул высокорослый алмалардын тамырлары кетет, буяка кетип, бир жыл раса баягы даярданат. Анан кийин экинчи жылы түшүм берет да. Бир жыл алып, бир жыл албаганы ошол суудан. Түшүнүңүздөрбү? Азыктан эмес, суудан. Ошон үчүн тамчылатып сугаруу интенсивдүү бактын эң биринчи составляющий биринчилерден болуп суу болот. Өзү айтат го илгеркилер. О бактын немеси атасы коргон болсо, апасы суу деп айтат. Түшүнүңүздөрбү? Ошону сууду беришти жакшы өздөштүрүш керек. Так. Базар аныктоо. Анан базарга кете турган сортторду мына Борбор Азия багбандар биримдиги 2015-тен бери кыдырып жүрдүк. Башка мамлекеттерге бардык, Москвага бардык, Новосибирдин базарын көрдүк, Казактын базарын көрдүк. Бардык базарларды көрүп туруп, анан кийин силерге эң сонун жакшы пул боло турган нерселерди биз чектегенбиз да. Мына азыр сортторду көрсөтүп баштайбыз. Силер ошо алмадан баштайлык. Анан бисмилла. Алма. Мына биринчиси Red Chief, анан кийинки Golden Delicious, Green Smith, Jerome, Scarlet Super. Мына ушул алмалар, булар туугандар кышка сактала турган алмалар. Бул тоого эгилет. Бул араванга эгсе болбойт буларды. Араванга эге турганыңыздар көтөрүп койгула. Мына Red Chief алмасы көрүп койгула. Мына тоого жериңер болсо, бул Golden Delicious. Бул да тоого. Деңиз деңгээлине 1200 метр жогоруга. Өткөрө. Жеромини, арабтардын алмасы. Scarlet Super, московский алма. Мына силердин алмаңар мына. Галавал алмасы. Деңиз деңгээлинен биз турган жер канча? Жер, Азыркы жер 800 метр. 800 метр. Азыркы жерибиз 800 метр болсо Галавал. 400 метрлик дагы жерлер барбы? 400 метрлик жерлер. Ондой жерлер жок. Онда только Галавал эгет экенсиңер. Галавал деген алмасы бул июлдун 20-сынан фурага берсе болот. 1-августта өзү нак болуп сочный болуп пишип берет. Анан баягы эрте пишар алмалардан бунун жакшы жери эмнеде? Бул кышка жакшы сакталат. Кышка. Вдруг раз урожай очень хороший, базар мисалы үчүн аныкталбады, взяли в холодильник, положили и ждете. Апрелге чейин бемара сатып берет. Белки баягы өзүбүздүн эрте алмалар болсо, билесиңер, бир аптадан кийин onu колун кармаган жери харараттагы уже эч белеге жарабай калат. Бул силерге безопасность. Түшүндүңүздөрбү? Безопасность.
Бұл сілерді бағандай банкрот болып қалыштан сақтайды. Холодильникте өте жақсы тұрады дағы, и сочный тұрады. Түсінсіздер? Мына головал алмаға только головал, араван, головал, ешқандай превосход, Джонатан, Семеренко, ол вообще жолықпауыз. Ол алмалар сілерге түшпейді уже. Алардың немесе температурасы 10 градус, расынса 12 градус өтіп кеткен уже. Түсінсіздер ме? Только головал. Головал дағаннан кейін күн қатты тиіп кете тұрған сол ожог алады. Ошон үшін туғанда головалдың үстіне стойка қойып тұрып, не противоградный сетка тартасыздар. Түсініңіздер ме? Ошондо мықты болып пышат. Бар жоқ, қып-қызыл болып, базар бап болып пышаттағы. Бұның ең бірінші базары мына өзіміз. Анан Қазақстан. Қанша болса ала береді. Анан ашық болса Россияға береміз. Түсініңіздер ме? Базары анықталған, жақсы сатылған алма. Былтыр біз мұрдағы жылқы Бақдәулет фирмасының бағдан біз да 10 гектар жерге бақ қылғанбыз. Кимнің қолы бош болып, ошол немеге Оштың мал базары білесіңер, жаңа мал базар Өзгөнге кетіп отқанда Учкундағы мал базардың ошонун өтө жагында Кызылтал деген айыл бар. Кичинекей айыл. Жақын эле мал базарға 2 километр шықпайды. Ошол жерде 10 гектар бақ бар. Көзүңөр менен көрүп келгиле. Эртеңден баштап ушу биздин бактарыбызда неме кыркуу иштери башталат. Макулбу? Бары поликарлик кандай болот? Анан былтыр ошо багыбыздан ушул алмадан 410 сомдон бердик. Былтыр отургузган, мурдагы жылы отургузган алмадан 2023 1400 килограмм алма чыкты. Дагы ошону саттык. Ошо экинчи жылда түшүмүндү көрдүк да. Поликарлик. Поликарлик, только поликарлик отургуздурабыз. Макулбу? Кийинки алма бул пинклейди. Пинклейдин именно о көмүрчү тарап бар го? Көмүрчү. Ылдый жак. Граница жаққа ошол пинклейдини отургузсаңыздар болот. Мына пинклейди деген алма. Мына ушул алмадагы октябрда пышат, ысыкты өтө көтөрөт. 50 градуска чейин ысыкты көтөрө берет. Коркпойт ысыктан. Октябрда пышат. Түшүнүңүздөрбү? Ошол эң ылдыйкы чачтарга ексеңиздер болот. Анан түшүрүп койгонда берки жинжир болду. Булабы головалдан 10 күн мурун пышат. Июлдун 10-ында уже таяр болот. Буну да кала немеге бере бересиздер. Фурага кете берет бул да. Жинжир голд деген алма. Үчөөнтең басы бирдей, үчөөнтең 1200дөн батат 1 гектарга. 1 гектарга 1200дөн батат. Аябай күчүнө киргенде 120 килограммдан алма берет мына поликарликтер. Түшүнүңүздөрбү? Мына ушул алманы эгиңиздер. Ким алма эгем десе мына жинжир голд, головал, анан пинклейди. Ушул 3 алманы эккиле. Аравандыкта. 20-сында. Головал, ова. Июлдун 20-сында пышат. А бул июлдун 10-ында пышат. А наркы пинклейди болса октябрдын 15-inde. Бир кар көргөзүп анан үзөсүңөр дагы сактоого көп капризный эмес. Подвалда любой жерде сактай бересиңер. 25 жыл жашайт, жылыга түшүм берет. 2-ге 4 келет. Бардык алма, алмурут, бий алма 2-ге 4 келет. Суга только капельный. Капельный. Бу арыкта болбойт, айттым эле басында эле. Онда сиз мисалы үчүн арык менен сугара турган болсоңуз 10 жылда дагы 30 кило алма берип тура берет да. Түшүндүңүзбү? Капельный менен сугарганда 120 тонна алмага чыгат. Кийинки лотубуз суперчип алма, бул тоодук. Көткөрө. Мына силер немени бий алманы, неме? Шашпай. Мына силер туугандарым бий алманы жакшы эгесиңер, анан бий алманын баркыны силер жакшы билесиңер да. Бий алманы сатып, ушул жерде жакшы тирилик кылган балдар арабызда бар. Алмаз деген дүкан келбептир бүгүн. Алмаз мына ушул бий алманы апарып 300 сомдон Бишкекке сатат. Алмаз деген. Мына ушул бий алмага дагы көңүл бөлүңүздөр. Аравандык туугандар бий алма жакшы гана пул болуп берет. Бий алма 2-ге 4 келет, 1 гектарга 1200 алма батат бий алма. Түшүндүңүздөрбү? Мына бизде 3 сорту бар. Үчөөтең нан бехи деп коет. Сочный болот, мындай алмадай жей бересиң да. Али ашка баса турганда катыр-кутур эмес. Бул жумшак болот. Түшүндүңүздөрбү? Мына үчөөтең көрсөтүп койгон, жазып алыңыз. Ешмек, экмек, анан лимон. Мына айба, экмек. Үчөөтең бири-бириге уступать этпейт. Үчөөтең флагман. Дүйнө жүзүндөгү эң жакшы сатылган сортторду алып келгенбиз. Первый десяткадагы алмалар,
Первый десяткадагы өрүктөр, биринчи десяткадагы кокон гиластарды гана сунуштайбыз да. Силер дагы ушу сорттон өтпөңүздөр, ушу сортторду отургузсаңыздар эртеге бериле эмнерге мисалы үчүн Руардын жетекчиси айтат, айбага эшмеге клиент келди. Кимде эшме бар десе, менде 300 кило бар, менде 500 кило бар, менде 1 тонна бар, менде 3 тонна бар деп баардыгыңыздар топтоп алып чыгып тапшыра бересиңер да закат конторго. Мурдагыдай иштей беребиз. 3-5. Alma, almurut, anan bir alma 2-4, kalganları bardığı 3-5 polikarbitler. Bir ele cangak 4-8'e gider. Buna Pritsiya degen örüktü. Körüp aldыңыздар, Pritsiya, buna Rubista. Öte çıraylı bazar bak örüktür bunalar. Buna Magadoru. Buna Mikado, o köpçülük kızıl svetke böyle. O ne tepşarlar. Buna Kurgata turgan, buna Haliloğlu degen. Medunok. Buna Vanderkot degen çoğun bulur. Öte son örük. Buna Yunus Bey. Kurgay. Buna Kaba aşı bulda Kurgay. Kimge köçötler gerek olsa 0778 94 05 05 nömerdi daha bir sıra karap var mı? Caz bakalım. Şaptalı var mı? Kimde şaptalı var? Nektarin var mı? Nektarin, nekkersin yerim? Var. Marbulan qora, cho'l. Bor azya. Va bizde neme va köçötler var mı? Amerika'dan kelgende bir at menen kelet. Misal üçün Royal Glory, Glow Cayman, Sweet Lady, Extreme Glow, Extreme 486 dep kelet. Ana bizimkiler özleri at koyup olur da Chorny Prince. Çok güzel. Daha özüz at koyup olamaz da. Ana oşo at koyup alıp ertege oşo özüzdün ekкен mahsulatты açıkkan tavarыбызды ertege бирөөгө сатканда баягынын биринчи атын билбейбиз дагы. Ana bayağı Chorny Prince dese, какой Chorny Prince? Давай, özün ayt дейт. Билбейсиң. Ошон үчүн мынаны эгип атканда өзүнүн аты менен атагыл. Арабан боюнча, мисалы үчүн мына азыр. Көтөрөк. Royal Glory. Мынау нектарин декти. Өтө транспортабельный. Алыска кете берет да. Мына ушу сорттор. Алыска кете турганын шириндигин, анан кийин холодильникке сактала турган эмеси бардырын текшерип чыгып ушуларды алып чыкканбыз да. Мына жазалгы Royal Glory. Aliyar kupon Aliyar деген шаптолик келбизде Ол жок болсо керек бизде. Глокевен бул түктүү шапталы. Мына Sweet Lady. Мына силердике? Ушу Sweet Lady. Sweet Lady деп айтып жүрбүз. Мына Extreme Global. Мына эң жакшы шапталы мынабы. Razı Moskva. Жок, бул Extreme 486 дегени. Бул сентябрдын этеги октябрдын башында Кушаттагы азыр ташкенттиктер ушуну 120 сомдон өзгөндөн алып кетип атат. Эң мындай пул бере турган. Анан сер хасыл 150 килограмм, 200 килограмм көтөрө берет. Бирөөсү 400 грамм чыгат. Ким баягында тез байыйм десе ушул экстримде дейт. Раса сон. Кеч күлдөйдөн, кеч күлдөйдөн. Gülü nemege bayağında üşük korkmayın da gülü. Sizden bağlantısı böyle. O bak 0778 94 05 05. Çok. Anan almurut doğru atat toğanda. Bizde vardı yerde almurut doğru atat. Almuruttu bizde bunda bayağında almuruttu yegünün kulturasında kirgizelek bizde almurut almağa karaganda alma 50 som olsa almurut 100 som oldu. Bilesizler. Eki beraber kımbat buldu. Almuruttun anan keyin ысык жерге ексеңиздер эрте чыгат дагы, эрте бушар болуп, тойлорго сатсаңыздар жакшы эле кетет. Алмурут. Эгер эгем дегендер болсо, алмурут болсо, кайрылсаңыздар 3 түр алмурутубуз бар. Булар бактериальный ожог менен оорубайт. Бактериальный ожог буларга таасир бербейт. Өзүнүн дарылары бар, чачып койсоңуздар түрө берет да. Көтөрүп койгула. Мына Маргарита Марилла деген чоң болот. Бирөөсүн бир адам жеп тоят да. Bir oturup bir toy olasın. Ay Soçni son bul. Mına uşul emede Avgust'un birinde bıçak. Nasıl çölkömün gördü. Mına kiyingisi Williams. Burada düşes degen neme oturguzatılengер var? Bir lampochka dep. Düşes dep koyat. Uşul mına Williams. Ondan kiyingisi Haro Sweet degen. Бұл да талгаркаға оқшап кетет.
Бұл дағы бактериальный ожог менен оорубайт экен. Түшүндүңүздөрбү? Эң стойкий сорттор. Калган мисалы үчүн конференция, Лесная красавица, Юнская красавица, Санта-Мария, дагы неме Киргизская зимняя груша деген бардыгы бактериальный ожог менен ооруп атат дагы. Уже немеде огороддо эме калбай калды, алмурут. Бардыгы өлүп калды. İçinden yiyip ketip oru atat da. Bul деген oru. Егерде ким алмурут отургузсам десе, бактериальный ожог менен оорубай турган сорттарын алып отургузган. Так, анан слива. Сливага көңүл бөлбөйбүз биз. Сливаны жөнүнө биз изгирет катары пайдаланабыз, бирок дүйнө жүзүндө эң востребованный болуп туруп, мына кургатылган как боло турган сливалар. Как болуп. 1 килограмм кабы $2 $3 $5 чейин сатылып атат. Мына ушунун кабы азыр эмеде как жок болуп калып, бир мамлекетте слива болбой калган экен. Азыр арабтар азыр 1000 сомдон алып жеп атышат экен. Ушул сливаны кагын. Көрбөйсүздөр. Так, мына Black Splendor, анан кийинкиси Black Amber, булар сок бере тургандар. Производствого. Сок берет. Кайра иштетүүгө. Джем жасалат будан, повидло жасалат будан. Өтө сонун, сладкий, анан кийин мындай не деп коет эле, серхасыл. Бул көп түшүм берет. Өтө түшүмдү көп берет дагы, анан неприхотливый. Ысыкка, суукка чыдамдуубуз. Эмес. Ошон үчүн ушуну тандаганбыз. Бул биринчиси кургатканы, экинчиси сактап сатканы, анан эки сорту производство. Түшүндүңүздөрбү? Мына ушулардын төртөө тең серге кирешени жакшы алып келет. Ушуга көңүл бөлүңүздөр. Макулбу? Так, анан бадам экесиздер. Бадам эке турган жерлер жык, толтура. Буянан полностью жер толтура. Суу жок. Тура. Анан бизде азыр мына сугат жерге Фердуэл, Ферагнес, Техас, Non-April деген 4 сортту бар. Бул суулуу жерге эгесиздер. Анан Макако менен Вайро деген FL 677 деген тамырдагысы бар. 4 жыл су куюп карап алганыңардан кийин силердики болуп калат дагы. Жанагы уже кийин су куйбайсыздар. 4 жылдан кийин кетмен сап болуп калгандан кийин болду. Тамыры 8 метрде болуп берет, ол болот, бул болот. Ошон үчүн бадам жей албайбыз. Бадам биздин бадамдар марттын башында гүлдөп алат. Эгерде силер баягы базарда калифорнийский деп сатып атат го, коричневый бадам, мыйман ысман калып иштетип атсаңыздар керек. Ошондо 2000 сомдон сатыла турган калифорнийский егем десеңиздер, сөзсүз түрдө баягы биз айткандай кылып стойка коюп, үстүнө противоградный сетка тартып, кичине участоктарга ошодон эксеңиздер болот. Өтө пайдалуу. Түшүндүңүздөрбү? Аны дагы үйрөтөбүз. Кимдин чөнтөгүнө карап туруп, мына биздин баардык эле бактарыбызды эгип, эч баягындай мөндүргө, карга, үшкө алдырбай турган кылып эгиш үчүн $15,000 керек. Адан ашпайт. $15,000 болсо, именно 1,5 миллион сом болсо, китептегидей баардыгын немеси менен, өзүнүн влагомерлери менен сууну Гектарына да? Ооба, 1 гектарына. 1 гектарына кылба 10 сотигине $1,500, 20 сотигине $3,000, 50 сотигине $7,500. Өзүлөр жасап бересиздер. Биз жардам беребиз. Эгерде кааласаңыздар, биздин балдар келип өздөрү жасап беришет. Эки бар жок кылып бере турган өзүбүздүн бригада бар. Макулбу? Кайрыласыздар, Так, кийинкиси мына Фердуэл. Фердуэлдин анда түшүм берет. Бардыгы чоң-чоң, мына менин бармагымдан чоң берет. Түшүмдө чоң-чоң. Бадам бересиңер 3кө бөлүнөт. Кол бадам, тиш бадам, анан таш бадам. Кол бадам менен тиш бадам эгиш үчүн сөзсүз стойка менен сетка керек. Эгерде таш бадам үчүн тодо мындай жерлерге дагы эге бересиңер. 4 жылда сугарып алсаңыздар, жанагы Макако менен Байрону сердики болот. Уход кереги жок. Самый главный мал келбесе эле болду. Техас мына. Мына Non-April. Мына Байро. Жаңгак, бияка жаңгак деле ончо деле экпесеңиз керек экен. Жаңгак жөнүндө айтпай эле коеюн. Мына ушул Чандер, Байро, Френдер. Ушул жаңгактар. 10% зорго өнүп атат. Калгандары бардыгы кургап калды. Өңгөндөр да жакшы результат бербей атат. Бадам бул коро деп коет экен да баягы. Бадам мисалы үчүн мындай жарды көйлөп туруп, мынандай эгип койсоң иштей берет экен да. А бул өтө капризный экен да.
мисте. Капризный шунчалык эртеге Кудай кааласа, Алла буйруп насип этсе ошого чейин, Алла жашатса, Алла буйруса ошол инвентура лабораториясы менен кылып өзүбүздө көчөткана болот. Бул боло турган нерсе. Бул деген бюджетке топтолуп аткан баардык каражаттар бул элдин каражаты. Эл, мисалы үчүн, жалпы кыргыз эли суранса, ошол биздин бийлик жетекчилерибиз бизге мына ошол Туркиядагыдай эле, Польшадагыдай, Италия, Германиядагыдай кылып эле инвентура лабораториясы менен түштүккө бир көчөткана, түндүккө бир көчөткана салып берсе, жыл сайын 2 көчөтканадан 100 миллион сапаттуу оорубай турган, анан кийин реанированный деп коет да, биздин топуракка көңгөн көчөт чыгып турат эле да. Ошон үчүн ким жазышты билсе, Facebookка жазгыла аксакалдар майлы отуруп алып, жакшы макала кылып жазып, мага жөнөтүп койсоңуздар, мен Facebookка жарыялап коем. Менин номерим билесиздер, 0550 20 0007. Кыргызстан боюнча бардыгы эле уже жазып алган. 0550 20 0007 жазып алган. Жазып койсоңуздар бул жерге керек болгондо айтасыздар. Мына Ахмади Ахбари деген 2 сорт. Так, кийинки лотубуз анжир. Анжирге мына Аравандагыдай Араван, анан кийин мына ошол Оштун тегереги, анча-мынча мына Жалал абадда Сузакта гана базар коргондо кичине көңүл бөлөт экен анжирге. Мына анжирди мына немеле кызыл кыялыктар жакшы неме кылат экен, карайт экен, түшүнөт экен. Калган бизде мына ошол Токтогулдан бер жагы полный анжир болот. Анжир кылсак болот да. Анжирди эмнеге экпейбиз түшүнбөйм да. Алмага караганда анжир, мисалы үчүн бир топ алма, мисалыга 1,5-2 миң сом киреше бере турган болсо, анжир 9 миң берет экен. 9 миң. Кургай турган сорттор бар бизде. Как болуп кургай. Мына силер жакшы гиласты Россияга берерсиз. Экинчи гиласты Казакстан жейт, үчүнчүсүн Бишкекке жетир, анан кийин мындай начарын Ошко сатасыңар. İranlar olsa birincisini özü şeydi eкен, ikincisini en начар анжирдан бизге сатат экен да, олар наоборот кылат экен да. Бизге жалаң баягындай 3-чү сорт жерге түшүп калган анжирди кургатып жөнөтүрөт экен. Эгерде биз өзүбүз кургата турган болсок, жалтыраган башкача болуп кургайт экен да. Мына азыр бизде көчөттөрү бар. Ким как боло турган, анан кийин бир түбү 150 килограммдан 300 килограммга чейин түшүм бере турган анжир эгем десе кайрылыңыздар. Макулбу? Жанагы эле номер 0778 94 05 05. Түшүнүңүздөрбү? Анжир. Кургай турган. Сары анжири бар, кара анжири бар, анан кийин ачыгыраак анжири бар. Ошо үчөө тең баягы кургагандан кийин мындай болуп туруп, микрофондой болуп, кичине болуп кургайт экен. Баягыны тиштеп жесең ичинен бал чыгат экен. Шунчалык шире болуп калат экен. Ошон үчүн баардыгыңыздарды айтамын, акча боло турган тармакка өтүңүздөр тургандар. Баардыгыбыз эле алма, бөрүк, анан дагы бир нерселерди көп эгип атабыз. Эртеге ушунун дагы бир немеси тиет. Ошон үчүн туугандар, өзүбүзгө жегиликке гана мындай эгип туруп, анан калганын болсо эмне ошол сатыкка направление алышыбыз керек. Маржинальный много көп акча бере турган тармакка өтүшүбүз керек. Биздин жасап аткан иштерибиздин баардыгы акыры барып туруп сатуу менен чечилет да. Сатууну жолго койбой турган болсок, biz ertege kıynalıp kalabız. Bu yıl 10 bin bitirүүчү olsa gerek. Turam? Çok degende 10 bin bitirүүчү çıksa gerek. Turam? Oşo 10 bin bitirүүчүдөн çok degende 100 balаны ошол Түркияга жөнөтөйбү. Эгерде бала жакшы окуса, неме контракт төлөбөйт. Бала жакшы окуса стипендия да алат да. Бала жакшы окуса эмек картасын берет балага. Тамак бекер болот. Жатакана берет балага. Бала окуш керек да. Самый главный бала окуш керек. Окуса эле балага бардык эмелерди Түркия мамлекетинин президенти Ататүрк ушундай сөз айтып кеткен экен. Жакында союз бузулат. Союздан бузулганда ошондо түрк тилдүүлөргө бардык түрктөрдү мен обязательно этемин, жардам бергиле деген экен да. Ошол университеттерде, мисалы үчүн Өзбекстандан немеден баргандардын бардыгына эме бар, квота бар. Баягы көчөт жасаганы берди. Инженер болот, келет, эртеге лаборатория ачылса, кадимкидей лабораторияны башкарып, ошол жерден не клонировать этип, көчөт чыгарып берип турган адиске окутуп аткам да балам. Мына ошо менин балама жаныга эле барып балдарыңыздар окуй берет. Үйрөнүп коет, үйрөтүп кетет балам. Бардыгын мына эмнерден мына окуу берди, мындай кыласың, мынтип сүйлөшөсүң, мына жака киресиң деп туруп, өзү жетелеп жүрүп, азыр
3 balаны оқытып атат, бірақ олар барлығы юристке оқып атат да. Тілекке қарсы. Бірде мені балам агрономияда, қалғандары барлығы юрист, дағы бір башқа кесіптерді таңдап атат. Кім баласын жөнөтөм десе, мен номерім 0550 20 0007. Қолыман келісінше жардам беремін. Anjıları kömür mü, kömürde mi? Көмөт, анжыларды көмөт, анан кейін азыр ирандық біздің немелеріміз, бағана бақпан кесіптештеріміз ирандықтар. Азыр ушундай неме чыгарышты, капюшон. Кадимкидей эмекен, термой изоляциясы бар ткань экен, ошону анжырга кийгизип туруп, замалды тартып туруп, анан кийин сыйытмагы бар экен, сыйытмагын тартып турган эң тагида ондай бұл жағы 20 сантиметр кетіп, анан кейін стволға чыга турган пайпақ кийдирип коет экен. Ошону менен эч нерсе болбой тура берет экен. Азыр ошонун балдарга айттым, тапкыла, ошол материалын тапкыла, бар жоңго дордойго тиктирейли деп атам. Кудай кааласа, ал жагында колго алабыз. Oturup büyük boyasından vurup gitti. О, барлыгы үстүнө уруп кетти. Түзүмдөрүбүз урду. Yoldan Анжыр хурмаларыбыз. Ресторанда жакында баштайбыз. Gilasın. Сабагы болот, ошол жерге чакырабыз. Adamlar var. Бар. Көрсөтүп, полну үйрөтүп, pulumuzu alıp kete turgan azamatlar var. Gilas'ta modanda yan başlarında yelim çıkacak. Ne kadar gerek? Sen, buna Necem'in sorusuna cevap vermedi. Yine sizin gilasınızınca bazı жақсы güldөгөнü güldey. Anan keyin kun batı ısıp ketedi koy. Oşonda 7 günden keyin bayağı lipistoktorun açıp durup mına men neme uruk kabul alam dep açılıp turgan nersenin eneligi kurgap kalıp atат. Sizlerge özün çаңдаштыра turgan sortқа almashtırış керек. Болбосо ысык жерде ондай болбойт. Onu kesip taşaşız керек. Kesip salış керек болду, onun жылга ошондой проблема. Боло берет. Алыш керек, жок кылыш керек. Аватар, ламбар. Оларды biz азыр Түркияга заказ бердик. Кудайым буйруп нерсеси ар биринен пробный кылып туруп 1000 ден алып келтиребиз. Бизге кайрыласыз 0550 20 0007. Болса мен сізге айтпай, сізден алдын мен әрекет қылып қойдым. Мен алдын мен Украинадан алып келтірдім, осыны аватар соты. Ар бері $120 толып келдік. Азыр осыны 10 тұпат керекті. Бұдан бұйырса дейін мен осындай насыралы қыз алдым. Жүзім сорт. Өзбекстанда олайын десе, Өзбекстан бәрі алдап кетті. Барып аватар сот керек десе, балан досым да бар дейді. Натыға бар, бізге беріп тәп, оны көретін әдейді. Осындай. Ова быйыл келет Кудай кааласа. Баасы бирок чечилек айтып коем. Биз айткан бага аласыңар да. $120 болбойт, одан арзан болот. Uşlarda kendi özümüz kaçtırsak olur mu? Болот, бирок мисалы үчүн парода торпокко, парода кунажында кашеки бука мингенде. Азыр мына бул жерде жалаң эле баягы жашап калган адамдар азыр көп мында бир жерде отура албайт да. Биз туура түшүнөбүз силерди, эч неме жок. Мына азыр аксакал бир жакшы дуа бересиз. Туруп эле сүйлөшөлүчү, урматтуу бүгүнкү жыйын катышуучулары. Баарына жетет. Рахмат силерге. Мына абдан мындай айтканда маалымат алдык, өтө жетиштүү болду. Ушул маселени ар бир айылдан мына келип отурасыздар, айыл баштап отурасыңар, калың элге жеткирели. Эми багбанчылык Араган району үчүн мындай таныш эмес нерсе да. Бүт бардыгыбыз эле үйүбүздүн алдынан баштап эгебиз турабы? Бардык өсүмдүктөр бар. Жүзүмдөн баштап алма бар, өрүк бар, гилас бар, гайнолу бар, алмурут бар, бардыгы эле бар. Просто биз агротехникалык эрежелерди сактабайбыз да. Убагында дарылабайбыз, жогонакындай, убагында чара көрбөйбүз. Убагында баягындай жердин дагы немесин бербейбиз, баягы азот менендичи. Керектүү мындай жетишелик бербейбиз да. Анан эгип коюп эле бербей тартып атабыз да. Ошого мен айтам, мына бүгүнкү жыйын абдан жакшы болду.
Эми кече кээ бир маселе түшүнүксүздүк болуп калды биздечи. Эми дагы насип болсо биз суранып көрөбүз. Абдул Ташевичтен, может дагы башка уюштурабызбы, көбүрөөк дыйкандарды чакыртыптырчы. Анан мен силерден суранар элем, урматтуу мына район боюнча азыр 200 гектардан ашык баг эмне бар да? Бул официально эсептелген, биздечи эсептелбеген ошончо. Анан бул ар бир кожолукта 20 000 кожолук болсо, ошонун ар биринин алдында эмелер бар. Үйүнүн ичинде баягы көчөттөрү бар да. Аны эсепке албаганда, эми мен айтканым, ушул маселени колго алайлы дагы. Бул жогоруда айткандай сапаттуу көчөттөрдү алып келип эгип, баягы көп рынокко чыга турган ориентация кылышыбыз керек да. Анан орчундуу маселе бул органикага өтүшүбүз керек. Көбүрөөк ошол маселени да азыр айтты силерге. Ошону ишке ашырайлы, ушунун үстүнөн иштейли. Сиздердин атыңыздардан, райондук администрация атынан рахмат айтабыз дагы силергечи. Анан эгерде убакыт эмесе мен азыр эле Абдул Ташевич бир күндү белгилебейли, биз ошондо даярданбайбыз. 12-синде, 15-синде уже мен бошоймун, бошко келемин. Азыр 12-синде акыркы немебиз, бактабатыбыз февралда. Февралда 12-синде. Анан 15-инден кийин мен бошмун, силер айтсаңар эле мен эмне деп жашайм. Любой 10 адам топтосоңуздар да келе берем мен.